Егерде сіздің бір туғаныңыз, атаңыз, же апаңыз қылмыш қылғанын біліп алса, сіз жаап жашырсаңыз жоопкерчиликке тартыласыз ба? Кылмыш жаза кодексінде ушул нерсени кылмыш болуп саналбайт деп эскертме киргизип койгон. Бирок бир өзгөчөлүгү бар. Эгерде сиз ошол жакыныңыздын кылмыш жасаганын билбесеңиз, мурда сиз убадалашпасаңыз, сөз бербесеңиз, кокусунан билсеңиз, сизге келсе түндө ушундай болду деп айтып келсе, сиз аны жаап жашырып, жаап жашыруу деген эмне деп түшүнсөк болот. Аны бир ошол күнү жаап жашырып коюу, же кандайдыр бир издерди жок кылуу, кандайдыр кийимин өрттөө, ошондой маселе болгон нерселер бул кылмыш болуп саналбайт дегенди түшүндүрөт. Эгерде сиз алдын ала убадалашпай, сөз бербей, мындай болгонун билбей туруп ошондой жардам берсеңиз, бул мыйзам мааниси туугандык, жакындык маселени жок кылбоо үчүн болгон маселе. Жок, эгерде сиз мурдатан сөз берип, сен алып кел, мен жардам берем, сен жашырам десеңиз, сиз кылмыштын шериги болуп каласыз, кошо катышкан болуп каласыз. А эгерде ал жөнүндө билбей туруп жаап жашырсаңыз, жоопкерчиликке катышпайсыз. Булар жубайы, балдары, атасы, чоң атасы, чоң энеси, тайнеси, тайтасы, жатындаш эжелери, аталаш эжелери, шунун бардыгы бир туугандары, эгерде мурда убадалашпай туруп жаап жашырса, кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт. Нужна юридическая помощь, мы рядом, чтобы защитить ваши интересы. Защита в суде, консультация по семейным правам или решение юридических вопросов. Наши опытные специалисты всегда готовы помочь. Мы действуем быстро, эффективно и с максимальной отдачей. Ваша победа – наш приоритет. Не тратьте время на беспокойство. Доверьтесь профессионалам. Свяжитесь с нами сегодня и получите бесплатную консультацию. Контактная информация 0227 27 55 97. Ваши права – наша забота. Мы всегда на вашей стороне.